Баарыңыздарга өрүк бактан салам айтам. Мына буюрса бактардын мөмөсү абдан жакшы. Ошол мөмө байлаган соң аларды жакшы жетилсин деген максатта ушундай жай бою даярдаган атайын биогумус малдын кыгынан даярдалган. Андан сырткары дагы карасаңыздар бул капкара болуп табигый түрдөгү жер семизгич экендиги билинип эле турат. Мунун дагы бир жакшы жери ушул дарактар суу ичкенде суу бул дарактын дүмүрүнө тийбесе жакшы болот. Айланып суу ичип кетет. Мунун ширеси бүт дарактын мөмөсүнө өтүп турат. Ошондуктан тамаша иретинде айтып коем. Өрүктүн түсүнө өң берет. Өң бериш үчүн көң керек дегендей ушул көң жер семизгич баарына пайдалуу азык зат болуп берет. Ушул жерден дагы бир нерсени айткым келет да, мүмкүн болсо аталарга. Кыргызда көрө көчөм болот, сүйлөй чечен болот деген сөз айтылат да. Бул дегени биз балдарыбызды баласынтып, сен үйдө олтуруп кое отур деп эмес. Мен дайым атам жанында жүрүп, чоң аталардан угуп жүрүп, ушул нерселердин баарын көз менен көргөнмүн да. Ошондуктан балким мындай дээрге сиңген үчүн бүгүн колдоно алып атабыз. Ошондуктан балдарга сен али кичинекейсиң кое отур дебей, анын алынын жетишинче үйрөтүрсөк, баланын дээрине сиңип калса эле кезеги келгенде ал чыгат. Кулак тойду, көз ачка, карын тойду, төш ачка деген мезгил келди да. Тарбия маселесинде балдарга нукура көрсөтүп, үлгү менен кел балам деп ушинтип жаныбызга жанаштырып жүрүп, көп нерсени үйрөтсөк болот. Сууда сүзгөндү бул кургакта машыктырбайт деп айтылат да. Жаныбызга балдар жанаштыра алып жүрүп, баардык нерсени кошо үйрөтүш керек. Мына ушул жана президенттин жарлыгында оңгу жол мына ушул. Балдарга таалим тарбия жолундагы нукура балуулук мына ушул иш үстүндө жумуш жасап атып эле экенди сүйдүрүп, эмгекке тарбиялап коюу моделин бир кыргыз эли абдан жакшы өздөштүргөн. Чоң рахмат, бакка кош келиңиздер. Ушул өрүктөр бышкан кезде келип, сары кыздын тоюнда майрамдап, өрүк жеп кетиңиздер. Биздин өрүк бакка дагы бир жолу кош келиңиздер.